Эне сатылат, апа сатылат. Эне сатылат деген жолда бара жатып бир жигит эне сатылат деген рекламаны ишитте жазууну көрөт. Мен апам жок эле. Апасыз жетим өткөн жигит элем. Ушул апаны сатып алсам, өзүмө апа кылсам деп дарегин издеп баягы жерге келет. Келсе, даректен адашкан окшоймун дейт. Себеби үй сарай, астында унаалар токтоп турат, өзгөчө бир кооз үй экен. Эшигин кыжалаттык менен апа керектиги үчүн, байлык эмес, бийлик эмес, апа керектиги үчүн тыкылдатат. Эшикти кагып, нурдуу бир аксакал чыгып, албетте уулум, биз балага негизи муктаждыгыбыз жок. Менин бизнестерим бар, бийлигим бар, байлыгым бар, бардык нерсем бар, бирок бизге Кудай Таала перзент берген эмес. Сен бизге перзент болууга лайыктуу перзент экенсиң. Сен бизди издеп келдиң, дарегибизди таптың. Көп ата-эне сатылат деген учурда ата-энеден качат. Кандай апа болду, кандай ата болду, ашша расот, ашша чыгым деп. Бирок сен бизди издеп келдиң, сен бизге бала болууга татыктуусуң деп, баягы ата-эне бул баланы бала кылып алды. Бала аларга перзент болду. Урматтуу мусулман бир тууган, сүйүүгө ким татыктуу? Сүйүүгө ким татыктуу деп пайгамбарыбыздан дагы сурашкан. Пайгамбарыбыз энең деп айтты. 4-түнчү жолу сураса, жылмайып атаң деп айтты. Албетте, урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн апаларыбыз, апабызга сый урматыбыз кандай? Бизди төрөгөн, багып чоңойткон энебизге сый урматыбыз кандай, урматтуу мусулман бир тууган? Хасан Басри рахматуллах алей мына сурашкан. Урматтуум, мен Куран үйрөтөмүн, Курандан сабак беремин, дарс беремин, балдарга, жигиттерге сабак беремин. Ошол сабак берип жаткан учурумда башка үйдө, өзүмдүн үйүмдө апам тамагын даярдап мени келишимди күтүп турат. Ошол апамдын күткөнү жакшыбы же бул жакта Курандан сабак бергеним жакшыбы деп, кайсыл бири жакшыраак дейт. Хасан Басри рахматуллах алей жооп беретинде, сенин апаңдын үйүнө келип тамак жегениң жакшыраак. Жакшыраак 3-4 жол ажылык кылганыңдан дагы дейт. 3-4 ажылыгыңдан жакшыраак сенин апаңды келип жанында аларды күттүрбөстөн тамакты жегендигиң, урматтуу мусулман бир тууган. Чындыгында чайын даярдап, тамагын даярдап сени күтүп турат. Кетпесин эртелеп ачка деп, саартан кечке сени күтүп турат, урматтуу мусулман бир тууган. Албетте бул эне. Энеден башка сени ким күтөт? Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган, энеси тирүүлөр жыргал, жашоосу жыргал, көз ирмеми жыргал, ар бир мүнөтү бакытта таалайда өтөт. Кайсыл гана ийгиликке жеткен адам болбосун, анын артында эне турат. Эне деген зат турат. Албетте, Томас Эдисон деген кандай гана күчтүү окумуштуу ойчул болуп чыкты, Томас Эдисон күндөрдөн бир күн энесине мектептен берилген катты тапшырып келет. Энеси катты өзгөчө кылып, жакшынакай кылып окуп берет. Уулуңуз бул мектепке ылайыктуу эмес, себеби балаңыздын билими өтө жакшы, артыкча. Бул мектепте бул балага, мындай илимдүү балага сабак бере турган даражадагы мугалим табылбай жатат, ошондуктан балаңызды алып кетиңиз дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бул энеси өттү. Томас Эдисондун энеси көз жумду, кайтыш болду. Күндөр жылдарга улашып, баягы Томас Эдисон өзүнүн подвалындагы эски түскү архивдеги нерселерди издеп жатып, баягы апасы окуган катты табылат. Мектептен алып келген, өзү колдору менен апасына тапшырган катты окуйт. Катты таап алып, катты окуйт экен, көзүндө мөлтүрөгөн жаш агат. Себеби катта апасы окугандай жазуу жок эле. Ал кат, урматтуу мусулман бир тууган, сиздин балаңыз тентек, акылсыз, бул жерге кайра алып келбеңиз деген жазуулар бар эле. Билими жетишсиз, өзү тартипсиз деген жазууларды окуйт. Ошондо Томас Эдисон дагы бир акмакты, мындайча айтканда, алым кылган, олуя кылган, эң күчтүү илимпоз кылган бул апа деп өзүнүн катында кошуп жазат. Чындыгында, урматтуу мусулман бир тууган, энесиз биз кимбиз? Элестетип көрөйлү. Энесиз бир күнүбүз өткөнбү? Жаштыгыбызга кадамдарды басып карасак, жаштыгыбыздан көзүбүздө жаш аккан учурда эмне болду деп биринчи апабыз келет эле го. Тишибизден бир тиши түшүп калса дагы апабыз эмне болду деп келет эле го.
Эрте таңдан чай даярдап, нан жапса, ыстык нан жаап, сары майды ортосуна сүртүп балам алгын деп, ыстык чай менен, нават чайы менен, шекер чайы менен бизге чайга кошуп рухту берген, тарбияны берген биздин апабыз эмес беле? Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган арзыбаган ушундай чоң эмгекти баалабастан апасы менен сүйлөшө албагандар көп. Апасынан кечирим суралбагандар көп. Апасы менен жарым саат отура албайт. Сүйгөнү менен, аялы менен 4 саат өмүр бою жашайт, бирок апасы менен отурганга жиркенет. Апасынан уялгандар бар. Апа артымда бас дейт. Апа сен чыгып тургун дейт. Ушундайлар жок эмес. Албетте кандай ийгиликтүү адам болбосун, ал урматтуу мусулман бир тууганым эненин дуасынан. Чындыгында. Албетте бул апасын кордогондор бул күнүдө дагы, акыретте дагы бир жакшылыкка жетпейт. Ийгиликке жетпейт. Эки адам, урматтуу мусулман бир тууган, эки адам эч кандай иш кылбастан байлыкка, бийликке, бардык нерсеге жетсе болот. Анын биринчиси апасын сыйлаган, урматтаган адам, экинчиси апасын кордогон, апасынан каргышка калган адам, урматтуу мусулман бир тууган. Зергерде ар кандай алтын күмүштөрдү аялдар үчүн саткан байкелерден бирөөсү айтат. Ар кандай зергерлерди, ар кандай алтын күмүштөрдү сатамын дейт, шакектерди, сөйкөлөрдү дейт. Сатып жаткан учурумда айт күнү айтты окудум, айттан келип ишканама келип, ишканамда олтурсам, бир апа дейт, небересин кармап алып, айнектен кире албай, күзгүдөн карап кире албай турат дейт дүкөнгө. Бир учурда жаш келин менен күйөөсү кирип келди. Мен билдим, ошол жаш келин күйөөлөрдүн апасы, ал эми колундагы небереси бул балдардыкы экендигин билдим, түшүндүм. Бирок ал дүкөнгө кире албай жатат. Байкап карап турдум. Баягы заманавий, мындайча айтканда, баягы келин ар нерселерди тандашты баштады. Шакеги болсун, сөйкөсү болсун, ар нерселерди тандап, эң жакшыларын, акчасына кызыкпайт. Ар нерселерди тандашты баштады. Жан мунусу жакшы экен, жан мунусу жакшы экен деп шакектерди, сөйкөлөрдү, ар нерселерди мойнуна тагат дейт, алтын күмүштөрдү. Ал күйөөсү дагы унчукпасан макул, ал сен үчүн жаным деп макулдугун берип жатты. Барды жок тандап бүткөндөн кийин күйөөсүнө карап, көзүн шилтеп белги берди эле, канча болду деп мага жакындап келди. Шот канча болду, акчасы канча болду деп мага жакындап келди. Мен $2580 болду деп сенасын басын айттым. Ал жигит эмне үчүн андай деп жатасыз? Сиз калбай жатасыз. Жазылган сенадан башка сена го. Сиз көбүрөөк эсептеп коюп атасыз. Уялбайсызбы айт күнү кошуп калпчылык кылып эсептегенге дейт. Бул зергерчи дагы уулум, сенин келиниң, сенин өмүрлүк жолдошуң алганы $2500 болду. Ал эми $80 мына байкуш апаң арзыбаган шакекти алды дейт. Баягы жигит ошондо ачуусу келип, апасына жакындап келип, "Кана шакек" деп колундагы шакекти алып жерге ыргытып, "Кемпирге эмне кереги бар? Сен кемпир болсоң, жашың өтүп калган болсо, өмүрүңдөн өлүмүң, өсөрүңдөн эми өлүмүң калды. Эмне кереги бар сага бул шакекти?" деп бурушуп, байкуш апа шакек жерде жатат, баласы кыпкызыл нерв болуп бурушуп жатат. Бир мени карайт, зергерчи айтат, мени карайт, келинин карайт. Байкуш ыйлаган бойдон, шакек таштаган бойдон сыртка чыгып кетти. Баягы келин дагы, эмне үчүн муну кордодуң, эмне үчүн муну ызаланттың, эмне үчүн муну айда бердиң, эми неберени ким карайт, балабызды ким карайт, эми ким көтөрөт, ким ойлонтурат, ким ойнотот, эмнеге мындай кылдың дейт күйөөсүнө. Бар алып кел дейт күйөөсүнө. Мен ошондо чыдабай кеттим, зергерчи айтат. Мен чыдабай кеттим. Жүрөгүм ушундай өзүмдүн апамды кордогондой катуу тийди дагы. Баягы кичине акыл насаат айтайын деп, уулум, кичине өзүңө келсең, бул апа сенин апаң. Кичине жакшы мамиледе болсоң, урматтасаң, сыйласаң деп насаатымды айттым. Баягы чыгып кетти. Унада отурган апасына барып, "Апаке болду эми. Болдучу эми, тарылмачы эми. Эмне кереги бар жашка кыялкечтиктин? Жаш бала болуп эмне кыласың?
Макул ал эми ошо шакегиңди. Ал ошол сага деп апасым колунан жетелеп аркандай кылып сүдөрүп жаткан учурда апасы катуу сүйлөдү окшойт. Уулум, бул шакекти кармаган учурумда мен өзүмдүн даражамды, келиндин сенин алдыңдагы даражамды билип алдым. Жакшы дагы ошол шакекти кармабапмын. Силердин алдыңарда эч кандай кадыр баркым жок экен. Ошентип көңүлү сууду баладан. Эми урматтуу мусулман бир тууган, бул бала бир жакшылыкка жетеби? Бир ийгиликке жетеби? Албетте жок. Устаздардан бирөөсү ошол эле окуядан жерге дүкөнгө кирип, апасына ар кандай шакек болсун, сөйкөсү болсун, бардык алтын күмүштөрдү алып келип, колуна тагып жатты. Апасы, балам, келиниме дагы алгын, өзүңдүн өмүрлүк жолдошуң келиниме дагы алгын десе, апаке, апа жаным, бул сиздин эмгегиңиз, мен сиздин эмгегиңизмин. Сиз мени кыйналып турдуңуз, жебей жедирип, ичпей ичирип, кийбей кийдирип, айтор эмне кайгы маселе түш болбосун бардыгына сабыр кылып сиз мени чоңойттуңуз. Жок кезде дагы чыдадыңыз, артыктышылык болгон кезде дагы качып кетпедиңиз, сайрандап кетпедиңиз. Бирөөлөргө окшоп шаарда карьерамды курам, башка кылам деп кеткен жоксуз. Менин эмгегим сизсиз. Сиз мына мени чоңойттуңуз, эми менин кезегим келди. Мен сизди караймын, мен сизди багамын, эч нерсеге муктаж кылбаймын. Апа, ал келиниңиздин өзүнүн балдары бар. Ал өзүнүн балдарын чоңойсун, өстүрсүн, ал өзүнүн балдарынан көрөт бардык жакшылыкты. Азыр мен башкаларга өзүмө дагы жакшы болуш үчүн, башкаларга үлгү болуш үчүн дагы, перзенттериме үлгү болуш үчүн дагы мен сизди урматташым керек, сыйлашым керек деп бардык шакек, үзүгү болсун бардыгын алып берип жатты дейт. Бир эле окуя, бир жердеги окуя, бирок эки түрдөгү көрүнүш. Бул апасына, бул эсе аялына. Бир эле чачтуу эшан болгон аялыңа караба. Энеңди урматтагын, сыйлагын. Бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн бар, эртең таппай калабыз. Албетте апасы жоктор, атасы жоктор бүгүн бул нерсени түшүнүп жатат. Кана $1,000,000 берсем, бардык байлыгымды берсем, апам 1 саатта кайтып келсе, 1 саат апамды желкемде көтөрүп жүрсөм дейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, кээде бардык маселелерди, бардык нерселерди таштап апаңды алдыда жүргүң келет. Бирок жашоо турмуш, тиричилик. Бүгүн менмин деген байлары бар, ата-энесин жоготкон байкелер бар, агалар бар. Бул нерсенин өтө оорлугун түшүнүп жатат. Окуу менен, иш менен жүргөн учурда иним өтө суканат элем. Апам берген тамактарды жейт, апамдын айтканын кылат, апамдын кызматын кылат, апамдын дубасын алат, ошондуктан бардык иштери жакшы кетип жатат. Бардык нерсеси жакшы аныкы. Себеби апамдын алдында, апам деген тоо бар артында. Ошондуктан бардык жумушу жакшы. Иним сага суктанам деп кээде айтчумун, өзүмдүн бир тууган иниме. Чындыгында апа, эне бар экен, ал үйдө кемчилик болбойт, кемчиликти ошол апа толтуруп турат. Ал кемчилик өткөндөн кийин ушунчалык чоң боштукту сезесин, ал боштукту эч ким толтура албай калат. Чындыгында. Жаңы үйлөнгөн девушкаң дагы, өзүң сүйүп алып келген, ар жерден сүдүрөп келген кыз сүйгөн кызың дагы ал боштукту толтура албай калат. Ооба, урматтуу мусулман бир тууган, буну энеси өткөн, атасы өткөндөр билет. Врач болуп иштеген, врач болуп иштеймин дейт. Ар ким келет алдыма, ар кандай түрдөгү адамдар келет. Күндөрдөн бир күн ишканамда отурган учурда 60 жаштын тегерегиндеги кемпирди 30 жаштагы бир жигит алып келди. Алып келип, апасына чай бере коет, суу бере коет, бир нерсе керек деп айта коет, түшүп кетип жаткан жолугун оңдой коет. Айтор бул баланын апасына кылган өзгөчө мээрими, өзгөчө сый-урматы мени өзгөчө өзүнө тартты. Карасам апанын жүзү нурлуу, беттеринен майлар агып, бул жашта мындай болуш кыйын. Көрүнүп турат баланын эмгеги, баланын сый-урматы, баланын урматы апанын жүзүндө көрүнүп турду. Апанын жүзү нурлуу, кийимдери таптаза, тырнактары аңдыган, нур жүздүү апа. Апага жыйынтыктарды, бар нерселерди айтышты баштадым. Апа коксан эле бир катуу сүйлөштү баштады.
Бала, апам эмес суроону мага бере бериңиз. Апам мен эсим таныгандан бери акыл жактан алсызыраак ооруйт деди. Анда бул кандай болуп калды? Акыл жактан алсыз болсо, кийимин ким карайт? Тамак ашын ким карайт? Жеп ичишин ким карайт? Жуунушун ким карайт? Ким буга мээрим төгөт? Албетте кийимин, тамак ашын өзүм кылам. Эмне тамак оозунан чыкса бардыгын биздин үй бүлөдө эң негизги маселе апабыздын оозунан чыгып жаткан сөз маанилүү. Апабыздын сөзүнөн оозунан эмне сөз чыкса, ошол сөз түрдө аткарылат. Эмне тамак десе ошол, кай жака барам десе ошол жак, айтор апамдын сөзү сөз дейт. Апам акылдан кетип калган болсо дагы дейт. Душ маселесине келсек, апамдын үйүндө балдарым бар, бала чакам бар, алар душтарды ойношот, кир кылат, башка кылат. Апамдан мурда душту бар жогун өзүм тазалап, жакшынакай кылып жууп чыгам апам үчүн дейт. Апам үчүн тазалагандан кийин апамды киргизем, апам жуунуп чыгат, жуунуп чыккандан кийин кир кийимдерин кир машинага, айтор апамдын ушунчалык кызматын кылам дейт жигит. Ушул жерде кыстырма, бүгүн огородуңда 10 коюң бар. Бирөөлөрдө 100 кою бар. Бирок апасы муздак сууда кышын жазын идиш жууп отурат. А бир койдун акчасына Аристон келет, ошо Аристонду алып берип кой. Бул апанын кылык жоруктары өзгөчө эле, отурган түсү өзгөчө эле. Апаңызга ушунчалык мээримдүү экенсиз, өзгөчө экенсиз деп көздөрүнөн жаш агайын деп атат, билдирбеш үчүн балам дейт досум барактай баштадым дейт. Карасам тырнактар алам, тырнактарын өзүң аласың? Ооба, тырнактарын бүт өзүм алам, апам өзү ала албайт. Тырнактарын алдыңбы апаңдын? Жаштыгында эстесеңиз, жаштыгыңызда эч ким өзүнүн тырнагын алган эмес. Тырнак ошол жаштык кезден баштап өсүп баштаган. Ошол тырнакты апабыз алган биздикин. Менмин деген алым болсун, менмин деген залым болсун, менмин деген күчтүү президент же менмин деген күчтүү бомуш болсун, ал бардыгы апаны кыйнап, апаны 9 ай кыйнаган курсагынын ичинде. Жарык дүйнөгө келиши өзүнчө бир азап болгон. Чоңойгонго чейин апа байкуш жүрөгү ооруп жүрөгүндө сактаган сени. Ошончолук азапты президентпи, бомушпу, алымбы, залымбы айтор бардыгы берген энеге карата. Эне байкуш чыдаган баласы үчүн. Элестесеңиз бир өзгөчө мээрим да. Ал кыйнап, сен ичинде өтө кыйнап бердиң, азап бердиң. Өзгөчө азап бердиң апаңа. Апаң кыйналып тургандан кийин сени таштандыга таштап жиберген жок, даратканага таштап жиберген жок. Ошондой кылса болот эле. Сен азап бердиң ага себеби. Бирок андай кылбастан бооруна алып сүт берип мээримин төккөн энең го. Ошондой эмес урматтуу мусулман бир тууган. Өзгөчө мээримдүүлүк. Бул врач балага мээрим өзгөчө түштү дейт. Себеби апасында мээрим өзгөчө экен. Чындыгында ким апасын өзгөчө караса, апасын өзгөчө тараса, апасына мээримин төксө, ага Аллах мээримин төгөт. Ал эми ким кордосо, бул дүйнө акыретте кор болот, ага 100% кепилдик бар. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, бирөөлөрдөн, бизнесмендерден дагы, соода тармагында жүргөндөр дагы досум айтат, мен помидор эгем. Кошунам дагы помидор эгет. Мен апам кайтыш болуп кеткен. Бирок ал кошунамдын апасы бар. Помидорду бирдей эгебиз, бирдей дары-дармекти беребиз, жерибиз дагы бир кошунабыз дейт. Теплицада баягы немелерди, клеенкаларды жаап иштейт го. Анын эгин тигини өтө жакшы болот дейт. Биздики эми кызарып атканы ал сатышты баштайт дейт. Ал мурдараак бышат. Меники да ошондой теплица. Мен да ошондой дарыны берем. Бирок аныкы өзгөчө бышат, өзгөчө кызарат, өзгөчө клиенти да көп болот. Мен сырын сурасам, анын эч кандай секрети жок. Себеби мен өзүм дагы билемин дейт. Көрсөм апасы бар экен, дамла. Апасын өзгөчө мээрим төгөт ал. Эң биринчи помидорунан өзгөчө кылып, жакшынакай кылып апасына.
Эң биринчи эмне кылса апасына. Айтор апасын өзгөчө урматтайт. Ошондуктан анын эгентигине дагы, бизнеси дагы бардыгы жакшы болот дейт. Чындыгында бир иш баштаган учурда ошол апанын дуасын алыш керек. Бирөөдөн, молдокеден, аалымдан же бирөөдөн дуа алсаң ал убактылуу эле. Апанын дуасы ар дайым. Урматтуу мусулман бир тууган. Бул жигитке мээримим түшүп, чыгып кетип жаткан учурда апасы титиреп, картошка жейм, эркелик кылып калды. Жаш кыялкештик кылып калды. Апа, азыр кичине күтүп туруңуз. Врач менен сүйлөшүп алайын. Баягы дагы апанын жаш бала сыяктуу сүйлөп атат, апанын даражасына түшүп, баягы бала. Ошол апа сүйлөгөндөй жаш балалык кыялкештикке келип туруп, апасы менен сүйлөшүп жатат дейт. Апасынын даражасында. Улум, апа, азыр туруп туруң, мен врач менен сүйлөшүп алайын. Анан дүкөнгө барып келебиз. Калган карточканы супермаркетте айдан алып жыргайбыз. Калганын аласыз, мен ошону алып берем деп айтып берип жатты дейт. Апанын даражасына түшүп жатты. Ошонун деңгээлине сүйлөшүп жатты. Ушунчалык мээримин көрүп өзгөчө сүйүндүм, бир жагынан кайгырдым дейт. Чыгып кетип жаткан учурда балам ажыга умрага алып бар, ажыга алып бар деп калды. Баласы ооба, апа, сизди умрага алып барам деди. Мен жигитке карап, чындыгында алып барасың умрага? Алып барам деп чындап айтып жатасыңбы дедим. Ооба, мен чындыгында айтып жатам, чындап алып барам апамды. Апаң өзү акылсызыраак экен. Парыз эмес го, барбаса деле болот десе, Аллахтын даркөйүндө, Аллахтын алдында өзүмдөн көрө апамды менен кошо умра кылганым, Кабанан таваф кылганым жакшыраак. Өзүм таваф кылгандан көрө апамды урматтайм, сыйлайм. Апам үчүн кетсе $2000 акча кетет. Бул эмне? Бирок апамдын көңүлү калбасын деп алып барамын дейт. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн бар, эмне кылсаң кылып кал. Кандай акча кетсин, урматтап сыйлап кал. Бүгүн бар, эртең жок. Бир күн келет, кой союп жамбар тартсам, жылкы союп уча тартсам дейсин, таппай каласың, ага муктаж болосуң. Кээде урматтуу мусулман бир тууган, мен дагы ойлонуп каламын. Бардык көйгөй маселелеримди таштасам, апам алдыга барсам деп. Бул жигитке айттым, врач болгондуктан, сендей апасын урматтап сыйлаган жигитке мен бекер караймын сени. Сенин семьяңды, сенин апаңды бекер карайм, калган учурда мага келе бер, сага 24 саат эшигим ачык деп врач өзү күзөтүп чыгарды дейт. Күндөрдөн бир күн дагы бир ооруган апаны алып келишти. Ал апанын оорусу өтүп кетиптир. Өтө өтүп кетиптир. Мурдага алып келбейсиңер, келин алып келгенде келинини бир канча сөздөп тилдедим. Мурдарга алып келсеңер болбойбу, өтүп кетиптир оорусу. Кандай келинсиңер деп катуу уруштум. Апа айкы сооруда түзөтсө болот эле, бирок учуруу убагы өтүп кетиптир. Эми кеч болуп калды. Албетте урматтуу мусулман бир тууган, бул жигит кечирээк келип, врачка кайра жолугат. Ыйлап врачка сызын айтат. Апам өзгөчө мээримдүү мен дагы. Апам оорусу өтүп кеткенине мен күнөөлүү эмесмин. Апам кичине ооруган учурда ооруну баштап 10 жыл болуп калыптыр. 10 жылдан мурда оорушты баштаган. Келиним, мени жубайым билет экен. Кичине эле ооруп калса, өзүм түзөлөм. Баягы табибке барып, оттордун дарысын ичип, айтор балама билдирбегин дейт экен. Баламдын көңүлү оорубасын. Баламды акчаны азыр каражатты раң жеткизип жатат. Квартирантпыз, квартплат бериш керек. Продуктага жеткизиш керек. Бала чакасын айтор балама жүк болбойын деп оорусун айткан эмес экен. Айтпай жашырып жүрүп, мына бүгүн өтүшүп кеткенде биз балтыбыз билип отурабыз деп баягы врачка сөзүн айтыптыр. Албетте урматтуу мусулман бир тууган, бул врач өтө катуу ойлонуп, кайгырып, ыйлайт, отуруп алып. Кабинетимде эч ким жок.
деп айтып койгула бирөө келсе деп жардамчыларын эскертип кабинетке кирип алып өтө катуу ыйлайт. Бул жигит баягы биринчи жигит айтып жатат. Апасы төрөштөн башка эч нерсени бербептир балага. Же тарбия, же карьера, же байлык, же бийлик, же окуу. Айтор эч нерсени бербептир. Башкалар сыяктуу түнү ойгонуп кетпептир баласынын ыйынан. Баласынын заңын да тазалабаптыр. 10 жашка чейин бул баланын тайнеси 10 жаштан кийин бала өзү апасын карашты баштаган. Тентегирээк апасын. Бүгүн мен урматтуу мусулман бир тууган. Апам бар жокту карады, бар жогумду тарады. Тырнагынан баштап чачыма чейин периштедей кылып тарбиялады. Бүгүн мен эмне кылдым апам үчүн деп ойлогон жоксуңбу? Бул кичине кетип калган акыл жактан алсызыраак апасын өзү карап, өзү тарап бар жогун кылат экен. Бүгүн сен эмне кылдың урматтуу мусулман бир тууган? Врач өзүнө өзү өкүнүп, ошондой Гүл апамды кадырын билбептирмин деп катуу ыйлап сыздайт. Бул апасы эч нерсе бербесе дагы, баласы апасы үчүн бардык нерсени берип, аракет кылып тарбиялап, апасын эмне кааласа оозунан чыга элегинде ишара белгиси менен эле аткарат экен. Ал эми мен эмне кылдым деп врач кайгырып, ыйлап сыздайт экен. Чындыгында урматтуу мусулман бир тууган, апабыз үчүн эмне бердик? Күндөрдөн бир күн апамды алуу үчүн ооруканага жөнөдүм. Ооруканага келип жаткан учурда жаш балдардын ар кандай түбөктөгү гүлдөрдү сатып жатканын көрдүм. Келип бир жигитке мага жакшыраак гүл бергин дедим. Кимге деди? Мен айтпадым, сыр деп койдум. Ушул жигит дагы мурдараак апама сүйүнчүлүк айтып коебу деп ойлоп кызганып кеттим. Апама биринчи жолу өмүрүмдө гүл алып жатышым болчу. Буга чейин эч кимге жубайымдан башка бөлөк апама гүл бере элек элем. Ошондуктан апама бир алайын деп жакшысын тандап берди. Гүлдү машинанын алдыңкы орундугуна койдум, өзүм больницага жөнөдүм. Апамды чыгарып отургузуп, арткы орундуктарга отургуздум дагы, колуна отурган учурда колуна даярдалган гүлдестени бердим. Апам ушунчалык катуу сүйүндү, ушунчалык катуу кубанганын буга чейин эч көрө элек экенмин. Апам гүл бергенде мынчалык сүйүнүшүн мен оюма дагы ойлоп көргөн эмес экенмин дейт да. Ал ушунчалык сүйүнөт, ушунчалык кубанды. Апасы дуа кылып баштаган учурда дейт. Ушул кубанычты көнбөсүн дедим дагы, апа сиздин баягы айткан иштериңизди аткарабыз, жүрүңүз эми деп пенсия пособияга тиешелүү нерселерди айтып шылтоо кылып машинаны артка бурдум дагы. Эң жакшы бир кафеге жөнөдүк. Кафеге бардык, отурдук, апама эң баалуу тамактарды эмне кааласаңыз айтыңыз. Апа баары байкуш баласын ойлойт, байласынын чөнтөгүн ойлойт. А сен кокус бир девушкаң менен сүйгөн кызың менен кирип калчы. Сен түгөтүп, мындайча айтканда жылаңач кылып чыгарып кетет. А байкуш эне баласынын счетун ойлойт. Биринчи тамакты ойлобойт. А сенин досторуң сүйгөнүң ошо биринчи тамакты ойлойт. Бул апама баалуу тамактарды өзүм айттым, отуруп чай ичтик. Көптөн бери апам менен мынчалык сухбет кылган эмес экенбиз. Апам менен жыргап, жакындан сүйлөшүп отурдук. Ушинтип отурасыңбы? Жок дегенде бир жумада күн сайын отуруп тур, бир жумада бир жолу. Апаң менен сүйлөшө аласыңбы? Апаңа качан гүл дестеп бердиң? Акыркы жолу эмне бердиң апаңа? Апа үчүн белектин кымбат арзандыгы маанилүү эмес. Баладан келген бир кичинекей ийне болобу, кичинекей 20 сомдук носки болобу, пайпак болобу, айтор эмне болбосун баладан келген нерсе бул өзгөчө болот. Апа нерсени сактайт, сандыгында сактайт, сатпайт, балам берген белек дейт. Ал нерсени көп нерселерге кийип барат, берген нерсеңди, мактанып барат, шылтоо сенин бир кичинекей берген нерсең. Улар урматтуу мусулман бир тууган, белек маанилүү эмес. Огородуңа пишип турган, короңуна пишип турган алманы дагы жууп тарап, апакем, апажаным, жума марек болсун деп алманы өзгөчө бергенди учуруң апа үчүн маанилүү.